Саламатсыздарбы, төз эфирде Алат Олаев көрсөтүүсү. Биз бул чыгарылышта баш аламан соодага каршы күрөшүү, таштандыларды белгиленбеген жерге таштоо, өндүрүш калдыктарын өрттөгөн тартип бузуучуларды аныктоо боюнча үзгүлтүксүз рейдтер жүрүп жатат. Мына ушул багытта кеп курабыз. Студияга Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясынын башчысынын орун басары Касымбек Керимбаевди чакырдык. Арыбаңыз, студияга кош келдиңиз, Касымбек Алыбаевич. Мына жаңы жыл майрамдары өтүп, 15 январга чейин Бишкектеги Борбордук Ала Тоо аянтынын аймагында жаңы жылдык жарманке менен биргеликте фудкорт дагы иштеди. Сиздер дагы ал жерде күнү түнү кызматта болсоңуздар керек. Жалпысынан ушул жаңы жыл майрамын белгилөөдө Борбор шаарда кандайдыр бир баш аламан соода же болбосо мыйзамсыз аракеттер болдубу? Саламатсыздар, телекөрүүчүлөр. Ооба, бул баш аламан сооданы Бишкек шаарынын мэриясында акимияттар иштечү. Бирок ушул 174 берененин негизинде 2024 жылдын 20 сентябрда 170 токтомунун негизинде муниципалдык инспекцияга ыйгарым укуктары бөлүнүп берилген. Ошол ыйгарым укуктарынын негизинде сентябрдан тарта 31 декабрга чейин муниципалдык инспекциянын кызматкерлери күнү түнү баш аламан соода менен алектенген жарандар менен биринчи түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, андан соң Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин беренелерине ылайык айыппулдарды салганга туура келди. Өзүңүздөр айткандай 31 декабрда жаңы жыл болду, баягы Ала Тоо аянтында. Ошол учурда жарандарга биринчиден аларга жөн эле бул жерге соода сатык болбойт дебестен мэрия тарабынан 15 декабрдан январдын 15-ине чейин бир айдык мөөнөттө келишимдик түрдө соода сатык кылып алганга укук берилген. Башкача айтканда, алар жарандарыбыз келип өзүлөрүнүн баягы место дислокациялары туруктуу бекитилген, ошол орундуктарга туруп соода кылганга уруксат берилген. Ал эми алардын арасында тилекке каршы биз уккан эмес элек, биз билген эмес элек деп мыйзам бузган жарандарыбыз да болуп атты. Аларга инспекция тарабынан биринчи түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп, уже түшүндүрмө иштерин укпаган соң кайталап мыйзам бузуу катталган соң Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык протоколдор толтурулуп, айып салынды. Айыптын көлөмү канча? Айып көлөмү 3000 сомдон 13000 сомго чейин. Бул физикалык жана юридикалык жактарга жараша болот. Жеке тарап ошол 3000 сом, ал эми юридикалык тараптарга 13000 сом айыппул каралган. Демек сиздер эң биринчи баш аламан соодага туш болгон жарандарга түшүндүрүүнү жүргүзөсүздөр, эскертүү берип. Экинчи жолу кайталана турган болсо, анда айыппул чегересиздер. Албетте, биринчи баягы ар бир жарандын өзүнүн укугу бар, ошол укуктарын биз дагы баса белгилеп, анткени мисалга региондордон келген ар кандай соода сатык менен билбей калгандар келип атышты. Аларга түшүндүрүп, мындай болбойт, мыйзам бузуу деп түшүндүрмө иштерин жүргүзүп аттык. Түшүнгөн тарап баягы мыйзам бузуусун токтотуп кетип атышты да. Анан уже баягы кайра мыйзам бузуусун каттаган жарандарга ушул укук бузуу кодексинин беренелерине тараптарына ылайык протоколдор толтурулат. Касымбек мырза, мыйзамга ылайык соода атайын санитардык жана өрткө каршы нормаларды сактоо менен атайын белгиленген жерлерде гана, демек атайын ушундай талаптар сакталган базар же аянттарда жүргүзүлүшү керек. Бирок деген менен бир гана Борбордук Ала Тоо аянтында эмес, шаардын башка жерлеринде дагы, мисалы жолду бойлой, ошол эле автотранспортто токтотуп коюп, унаанын ичинен дагы саткан жагдайлар көбүрөөк кездешет. Сиздер жалпы шаар боюнча рейдтик чараларды күн сайын эле жүргүзүп турсаңыздар керек. Канчалык муниципалдык инспекция ишмердүүлүгүн жүргүзгөндөн баштап ошол баш аламан сооданы болтурбоого мүмкүнчүлүктөр болду? Бизде ыйгарым укук 20 сентябрда берилген. Ошол күндөн тартып Бишкек шаарынын кала башчысы Айбек Жунушалиевичтин тапшырмасынын негизинде
мэрдин орун басары Рамис Гүлагланович менен биргеликте өрт коопсуздугуна каршы деп биргеликте өрт коопсуздугу министрлиги менен биргеликте мэриянын башка түзүмдүк органдары менен биргеликте биринчи Орто Сай базарына тиешелүү иш-чара жүргүзүлдү. Тиешелүү иш-чара жүргүзүлгөнгө чейинки Орто Сай базарынын акыбалын өзүңүздөр билесиздер. Андан кийин баягы биргеликте иш жүргүзгөндүн алкагында муниципалитет тарабынан баягы жетишкендиктерге жетиштик. Мисалга элдер өт албай калган фактылар болгон. Ал учурда азыркы бүгүнкү күндө базардын ичине кирип жөө адам кенен басат. Мындан сырткары атайы техникалар, өрт коопсуздугуна каршы техникалар кирип чыгуусу эркин болушу керек. Кирип чыгуусу эркин, бүгүнкү күндө эркин болуп калды. Мындан сырткары ошол базардын баягы башаламан соода кылган эле жарандарга эмес, базар ээлерине дагы биз тараптан жазма буйруктар берилип, башкача айтканда алар өзүлөрүнүн аймагын санитардык тазалыгын сактап, андан сырткары башаламан соода болтурбогонго аракеттенүүсү боюнча жазма буйруктар берилген. Бүгүнкү күндө иштер аткарылып иштеп атышат. Эл көп топтолгон жерлер, тротуарларда дагы айрым учурда ушундай күнүмдүк соодага чыгып алган жарандар кездешпей койбойт. Ал дагы башаламан соода же мыйзамсыз аракеттер болуп саналат. Бүгүнкү күндө азайдыбы? Жерлерде. Бүгүнкү күндө ушул биз баягы сентябрда эле алынып калды да. Кыска мөөнөттүн ичинде биздин ошо жетишкендигибиз Орто Сай базарында байма-бай рейдтерди жүргүзүп, рейдтик иш-чаралардын негизинде жакшынакай иш-чаралар болуп, анын сырткары базардын ортосуна дагы асфальт катмарын төшөп, элдерге баягы ыңгайлуу шарт түзүлүп берди. Мындан сырткары Аламидин базарында дагы ушундай чоң иш-чара жүргүзүлдү. Аламидин базарынын айланасы дагы бир иретке келтирилди. Мэриянын түзүмдүк ишканалары ар ким өзүнө тиешелүү иш жүргүзүп, баягы базарлардын айланалары да иретке келтирди. Бирок бүгүнкү күндө Бишкек шаары чоң ар бир райондо бекитилген кызматкерлер бар. Ошол кызматкерлер өзүнө бекитилген аймактарды иштерди жүргүзүп, баягы соода, мыйзамсыз соода сатыкты болтурбоодон башка дагы өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыз бар. Ошол ыйгарым укуктардын негизинде иштерди жүргүзүп келип атабыз. Мэрияга караштуу муниципалдык инспекция сиздер жалпы эле шаардын аймагындагы экологияны, тазалыкты дагы көзөмөлгө аласыздар да. Анан тазалык дегенде эле биз биринчи кезекте ушул шаардыктарды таштанды таштоо маданиятынан чакырып келебиз. Тагыраак айтканда, белгиленбеген жерге таштандыны таштаган дагы жарандар ого эле көп саналат. Былтыр декабрь айында мамлекет башчы дагы Facebookка кайрылуу жасап, катуу айтты, сындады. Керек болсо Бишкек менен Ош шаарларында балит адамдар көп экенсиңер, таштанды атайын таштай турчу контейнер урналар турса, ошол жерге барып ичине таштабай сыртына таштап кеткен жарандар көп болуп жаткандыгын, аны байкоо камералар тартып алып, эгерде өзүңөрдү же болбосо таанышыңарды, кошуналарыңарды көрсөңөр эскертип койгула деген өңүттө кайрылуу жасады да. Бүгүнкү күндө ушул таштандыларды белгиленбеген жерге таштагандар менен канчалык күрөш жүрүп жатат? Мындай жарандарга карата аракеттер кандай болуп атат? Муниципалдык инспекциянын өзүнүн баягы бекитилген пландары бар, бекитилген графиктер бар. Ошол графикке ылайык биз инспекторлор саат эртең менен 6-да чыгышат. 6-да чыгып, баягы санкцияланбаган, башкача айтканда, белгиленбеген жайларда таштандылар чогулган жерлер бар. Ошол жерлерге баягы рейдтик иш-чара жүргүзүшөт. Эртең менен туруп күзөт кезмети өткөрүшүп, ошол жерде турушат. Жарандарга биринчи баягы таштанды таштаган жарандарга баарына түшүндүрмө иштери жүргүзүлөт. Ар бир мисалга шаар жергесинде таштандык аянтчалар бар. Жашоочулар ошо таштанды аянтчаларына таштандыларын таштайт. Ал эми жаңы конуштарда таштанды аянтчалары жок жерлерде өзүлөрүнүн баягы бекитилген графикке ылайык таштанды чыгарып кете турган тазалык ишканасынын атайы техникалары менен
бекитилген графикке чыгарылат. Ошол бекитилген графикти сактагыла деп түшүндүрмө иштери жүргүзүлөт. Ал эми ошол фактыларды баягы кайталаган жарандарга Кыргыз Республикасынын 115 беренеси бар. Жеке тараптарга 5500 сом, ал эми юридикалык тараптарга 23 000 айыппул каралган. Ошонун негизинде инспекциянын инспекторлору тарабынан мыйзам бузуулуу фактыларынын далили негизинде протоколдор толтурулат. Мындан тышкары муниципалитетте баягы ушундай көп мыйзам бузуу катталган жайларда видео байкоолор орнотулган. Видео байкоолордо далил катары ар бир мисалга жарандын болот, же болбосо бир жаран өзүнүн унаасы менен бара жатып таштандыларын, өзгөчө курулуш таштандыларын таштап кеткен фактылардын негизинде биз ошол жол көзөмөлдө коопсуздугун көзөмөлдө борборуна кат түрүндө кайрылуу жиберебиз. Машиненин үлгүсүн, мамлекеттик номурун далили менен алар бизге баягы таап беришкен негизинде, унаанын ээсин таап берген негизинде биз анан биз тараптан протокол толтурулат. Ошол менен биргеликте баягы мамлекеттик органдар менен дагы бизде тыгыз байланышта иш жүргүзөбүз. Негизи эле курулуш калдыктарын таштоого тыюу салынат да, э? Албетте, курулуш калдыктарын бул мисалга курулуш аянтчылары болсо атайын өзү бункер накопитель деп коет, өзүнчө бир атайын орун болуш керек. Таштандылар, жашоочулар ошол курулуш таштандыларын ошол атайын бекитилген аймакка таштайт. Бизде барбы Бишкекте андай аймактар? Албетте, ар бир курулуш объектиге талапка ылайык биз ошол таштанды таштай турган аймак коюгула деп талап кылабыз. Ошонун негизинде алар таштанды аянтчыларын орнотуп, толгон учурда Бишкек санитардык полигонуна алып барып төгүшөт. Ал эми жанагы турмуш тиричилик таштандысын таштай турган аянтчаларга курулуш калдыктарын таштаган болбойт. Анткени баягы техникаларды гидравликасы бузулат. Бунун баардыгын бул өзү айтып тургандай турмуш тиричилик таштанды таштай турган жай. Ошол себептен ал жерге турмуш тиричилик таштанды гана ташталыш керек. Касымбек мырза, тартип бузуучулардын арасында ушул өндүрүш калдыктарын эскертүүгө карабай өрттөгөн жарандар да бар. Бул өз кезегинде экологияга терс зыянын тийгизип жатат. Андай жарандарды аныктоо чаралары кандай жүрүүдө бүгүнкү күндө? Башында айткандай, бизде өзүбүз бекитилген пландар бар. Бекитилген пландарга ылайык инспекция тарабынан рейдтик иш-чара жүргүзөбүз. Рейдтик иш-чаранын алкагында мисалга Бишкек шаарында 346 мончо сауналар бар. Инспекторлор ошол мончо сауналарга баргат, текшерип караган учурда биз алардын баягы мыйзамдуу иштеп атканын кагаздарын карабайбыз. Биз ал жерге жылытууга эмне колдонулуп алып атканы текшерилет. Эмне жагып атат? Эмне жагып атат депчи. Анткени баягы шаар тургундарынан бизде арыздар көп келип түшөт. Өзүбүздүн баракчаларыбыз, Facebook баракчалары бар, өзүбүздүн WhatsApp номерлор бар. Ошолорго келип далили менен түшөт. Бул жер кара түтүн болуп атат деп. Ошо арыздын негизинде биз барып эмне жагылып атканын текшеребиз. Эгерде бир мыйзамсыз нерсе өрттөп аткан учурда жанагы 115 берененин 3-бөлүмүнө өрттөө фактыларынын негизинде 7,5 миңден 23 000 сомго чейин айыппул каралган. Ошонун негизинде айыппулдар толтурулат. Андан сырткары ошол биз баягы бүгүнкү күндө экология маселеси шаарыбызда баягы актуалдуу маселе болуп аткандыгына байланыштуу жаратылыш министрлиги менен жаратылыш коргоо министрлиги менен биргеликте рейдтик иш-чараларга жүргүзүп, ошолар менен биргеликте тыгыз иш алып барып, туруктуу негизде инспекция тарабынан жумуш жүрүп атат. Демек мен баш калаада кандайдыр бир ушундай калдыктарды өрттөгөн учурга, жагдайга күбө болуп сиздерге дароо кабар берсем, сиздер келип жеринде түшүндүрүү иштерин же болбосо ушул айып салуу жумуштарын жүргүзүүгө укуктуу экенсиздер. Дароо келесиздер, э? Албетте, биз ошол кайрылуу түшөт, кайрылуу түшкөн учурда дароо барып, инспекторлор ошол жерде карап, эмне жагып атканы далилденип, ошол эгер мыйзам бузуу фактысы аныкталган болсо, ошол фактынын негизинде бузуулар
ыйгарым укуктардын негизинде Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык протокол толтурулат. Экология демекчи, сиздер абанын сапатын, тазалыгын, деги эле транспорттардын экологияга тийгизген таасирин дагы мындай көзөмөлдөө укуктарына ээсиздер. Бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай баш калаада ушул ыш түтүн маселеси абдан кыш мезгилинде өзгөчө орчундуу болуп турат. Ушул өңүттөн алып караганда абанын сапатын, тазалыгын канчалык сиздер көзөмөлдөп турасыздар? Бул боюнча кечиктирилгис, мындай тез арада аткарылып жаткан чаралар барбы сиздердин планда? Бизде ушул жаратылыш коргоо министрлиги менен биргеликте, жол көзөмөл башкармалыгы менен биргеликте рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Шаарыбыздын 4 бурчунда ар кайсы көчөлөргө баягы рейдтик иш-чаралар жүргүзөбүз. Ал жерде автоунаалардан ашыкча бөлүм чыгарган автоунааларды зыяндуу заттарды бөлүп чыгарган автоунаалар бар. Алардын негизинде биринчи түшүндүрмө иштерин жүргүзүлөт. Ал эми соц тармактарга дагы көбүрөөк чыкты. Баягы катуу түтүн болуп чыгарган унаалар боюнча. Аларга Кыргыз Республикасынын жанагындай мыйзамдарына ылайык чаралар колдонулуп атат. Атайын жабдыктар менен аныктайсыздар да, э? Албетте. Кайсыл унаа канчалык зыяндуу затты бөлүп чыгарып атат? Албетте, баягы термометр деп коет. Ошол менен дизелдик автоунаанын өзүнчө жабдыктары бар. Бензин менен жүрүүчү автоунаанын өзүнчө жабдыктары бар. Ошол менен текшерип биргеликте комиссиянын негизинде биргеликте текшерүү жүргүзүлөт. Ошонун негизинде чаралар колдонулат. Бүгүнкү күнгө чейин сиздер канча автоунаанын ээсине айыппул салууга же эскертүү берүүгө үлгүрдүңүздөр? Бүгүнкү күнгө чейин биз муниципалдык инспекция өзү баягы автоунаалар боюнча жалгыз чыкпай, биргеликте жол көзөмөлдөө башкармалыгы менен жанагы жаратылышты коргоо министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте иш жүргүзүп, атайы ушул мыйзам бузгандарга протокол толтурулат. Касымбек Албаевич, былтыр февраль айында муниципалдык инспекция негизделип, атайын сиздерге форма, транспорт берилип, баягы ишти мындайча айтканда сиздердин жеңилдетти да, себеби дегенде ошол эле автомашина менен сиздер чакырылган жерге же болбосо тиешелүү мыйзам, тартип бузулган аймакка барууга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Деги эле ушул 1 жыл болоюн деп калды. Ушул 1 жылга чукул убакыттын ичинде иш канчалык мындай жеңил, ошол эле учурда натыйжалуу аткарылып жатты? Бишкек шаарынын мэриясынын 2023 жылдын 15 декабрындагы 272 токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясы деп аты өзгөртүлгөн. Аты өзгөртүлгөндөн баштап буга чейинки күндө инспекция тарабынан баягы граждандык жеке жарандык кийим менен жүрчүбүз, жана жөө жүрүүгө инспекторлор жөө кыдыруу иштерин жүргүзүлгөн. Ал баягы арыздарга оперативдүү кароо учурунда баягы мүмкүнчүлүк шарттар убактында жетише албай калган. Бүгүнкү күндөр кала башчысы Айбек Жанышбековичтин колдоосунун негизинде инспекцияга электро автоунаалар 9 бирдиктүү 9 сандагы электро унаалар берилген. Ошол унаалар муниципалдык инспекция деп атай брендтелип, наклейкалар менен чапталып, ошол инспекция элдердин, шаардын тургундарынын кайрылууларына оперативдүү түрдө кароо иретинде ошолор менен барышат. Мындан сырткары 2015 жылдын 829 сандагы атайын ведомстволук форма кийимин кийүү беремеси өзгөртүүлөр киргизилип, муниципалдык инспекция атай форманын эмеси кийимин кийгенбиз. Бирдиктүү момундай сиз кийип тургандай. Бирдиктүү кийими кийгенге уруксат берилген, мыйзамга толуктоолор киргизилип. Мындан сырткары коррупциялык иш аракеттерин болтурбоонун негизинде инспекцияга боди камералар бекитилген. Бүгүнкү күндө ар бир инспектор, муниципалдык инспекциянын кызматкерлери ушундай бирдиктүү форма кийимин кийет. Мындан тышкары боди камера бул онлайн режимде
кайсы инспектор жумуш кандай негизде алып барууда, муниципалдык өзүнүн элдердин кайрылуусун караган учурда милдеттерин кандай аткарып атат, толук кандуу жооп бердиби, ошонун баары тең видео байкоо онлайн режимде жазылып, андан сырткары бунун баары тең баягы атайы сактаган өзүнүн эмеси сакталат. Архивде бул сакталып турат. Жарандарга, шаардыктарга кайрылууңуз кандай? Анткени мына бүгүн биз бир гана башаламан соодага каршы эмес, ушул таштандыларды белгиленбеген жерге таштагандар, өндүрүш калдыктарын өрттөгөндөр, деги эле экологияга зыянын тийгизгендерге карата инспекция тарабынан көзөмөл, рейдтик иш-чаралар кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу айттык. Кайрылуу абдан маанилүү. Азыр бизди көрүп аткан шаар тургундары жана меймандары үчүн дагы бир жолу эскертүү болот балким. Эң биринчи кайрылууда эмнени кайрылат элем? Эң биринчи ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактасак. Мисалга жумушка эртең менен кетип аткан учурда белгиленбеген жайларга алып барып таштандыларыңызды таштабай, өзүңүздөр бекитилген графикага ылайыктуу таштандыларын чыгарып турса шаар тургундары. Мындан сырткары ушул шаарыбыз өзүбүздүн баягы борбор шаарыбызга аяр мамиле жасап, шаарыбыздын тазалыгын камсыздасак, ар бирибиз ушул шаардын тазалыгына жана экология деп баарыбыз бүгүнкү күндө актуалдуу маселе көтөрүп атабыз. Бирок ошо экологиянын сакталышына дагы жарандарыбыз өзүбүз бир салым кошсок, мисалга мыйзамсыз нерселерди өрттөбөсөк, белгиленбеген жайларга жанагы таштандылар таштабасак, мындан сырткары ушул башаламан соода дагы болуп кетти. Бул жерде баягы башаламан соода кылбай, жай-жайларга, жол бойлоруна соода элек кылып жүргүзбөй, мыйзамдуу кылып базарлардын иштеринде орундар бар, ошолордун иштеринен орун калып соода иштерин жүргүзсө деген, ошол эң негизги ошол мыйзамдарды сактасак деген сунуш кайрылуу кылат элек да. Жана бул сунушуңузду сөзсүз кабыл алды деген ойдобуз. Ыраазычылык билдиребиз. Касымбек Албаевич, келип убактап маек курганыңызга ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчү, эске сала кетсек, мыйзамга ылайык соода, санитардык жана өрткө каршы нормаларды сактоо менен атайын бөлүнгөн жерлерде ошондой эле тиешелүү салык чегерүүлөрү менен жүргүзүлүшү керек. Биз башаламан соодага каршы аракеттер, деги эле таштандыларды белгиленбеген жерге таштоо, өндүрүш калдыктарын өрттөөгө каршы аракеттер туурасында Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык инспекциясынын башчысынын орун басары Касымбек Керимов менен баарлашып маалымат алдык. Саламатта туруңуздар.